Кыргызстанда туруп Американын айлыгын алгандар же болбосо трак бизнесинин кыймылдаткычы диспетчерлер тууралуу сүйлөшөбүз. Бир сменада 56 адам иштей турган. Бул бизде 3 смена иштейт. Ошондо 150 адамга аштырган жаңы офис ачтык. Ким диспетчер боло алат? Айталы, азыр дагы бир 100гө жакын кишини кабыл алсаңыздар, кимдер келип иштесе болот жана кандай тажрыйбалары болуш керек? Негизи окууну бүткөн, биз айтабыз, биринчи ким окууну бүткөн болуш керек, мектепти айрыкча. Мектеп жаштагы да келет да. Андан кийин англис тилин билиш керек. Негизинен азырынчы учурда бизде көпчүлүк водитель жана жумушчуларыбыз кыргызстандыктар. Кыргызстанда калтыруу же Кыргызстанга Американын акчасын алып келүү, бул инвестициянын бир жолу деп айтсак. Эмне үчүн биздин жаштар, билимдүү жаштар өзүбүздө мүмкүнчүлүк бар болсо Кыргызстанда туруп эле иштегенге, чет мамлекетке кетиш керек. Баарына кызык да. Мен окушумча блогтордо айтып атат, $5000, кээ бири жазат $1000 $12,000 чейин деп. 90% диспетчерлер процентке иштейт. Процентке иштегенде канча көп иштесе, канча жумуш көп кылса, ошого жараша ошончо көп айлык таба берет. Экинчиден кыйынчылыгы деле өтө деле жок го дейм. Себеби биздин өзүбүздүн кыргыз эле байкелер менен иштешебиз. Бир жердин экинчи жердин аралыгы канча турат, бүт баарын билет. Мындайча айтканда, американецтерге караганда биз Американы жакшыраак билебиз. Кыргызстанда туруп Американын айлыгын алгандар же болбосо трак бизнесинин кыймылдаткычы диспетчерлер тууралуу сүйлөшөбүз. Алардын айлык маянасы чындап эле $5000 өйдөбү жана диспетчер болууга кандай талаптар керектелет? Самэкспресс компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Сайпидин Туташев менен бул тууралуу алдыда сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Сайпидин? Бишкекке кош келипсиз. Максатыңыз, мекениңизге? Албетте, биринчи ата-энем, бир туугандарым ошондой эле Кыргызстанды сагынып келдик. Ошол максатта келгенден кийин бул жакта биздин офисибиз бар. Ошол офисибиздин экинчи филиалын ачып, бул жакта жумушчулардын санын 2 эсеге чоңойтуу максатында экинчи офисти ачуу максатына келдик. Офис бул диспетчерлердин офиси. Буга чейин менин билишимче 80ге жакын балдар кыздар иштеген болсо, бүгүнкү күнү 150ге жакын диспетчерлерди катарыңыздарга кошкон турасыздар. Ооба, азыркы учурда 80ден бир аз ашкан диспетчерлерибиз иштейт. Ошолорду 2 эсе көбөйтүп, бул Кыргызстанда дагы диспетчерди, негизде диспетчинг системаны өнүктүрүү максатына келдик. Азыр атайын чоң бир сменада 56 адам иштей турган, бул бизде 3 смена иштейт. Ошондо 150 адамга аштырган жаңы офис ачтык. Экинчи офисибиз бул. Ошол экинчи офисибиз Кудай буйрса жакшы иштеп баштасын деген максат. Ким диспетчер боло алат? Айталы, азыр дагы бир 100гө жакын кишини кабыл алсаңыздар, кимдер келип иштесе болот жана кандай тажрыйбалары болуш керек? Негизи окууну бүткөн, биз айтабыз, биринчи ким окууну бүткөн болуш керек, мектепти айрыкча. Мектеп жаштагы да келет да. Андан кийин англис тилин билиш керек. Эң негизги максат англис тилин билиш керек. Кайсы деңгээлде билиш керек англис? Эми канчалык жакшы билсе, ошончо жакшы. Эми мугалимдердей билбесе дагы билиш керек негизи англис тил, себеби ал жакта бүт американецтер, Америкадагы жумушубуз англис тилинде болгон үчүн бүт баары англис тилин билиш керек. Ошол. Сөзүңүзгө аралжы, диспетчерлер өздөрү айтат экен, биз баягы жүк алып, кайсы бир кырдаалдар гана болбосо, жүк алып, айдоочулар менен сүйлөшүү биз үчүн оңой, анткени алар өзбектер, кыргыздар, тажиктер болот көбүнчөсү. Анан брокерлер менен сүйлөшкөндө бир аз бир эле нерсени кайталап сүйлөй бергенге, англискийди бир билип алса өтө деле андай талап. Негизи 20% балким ошол бир жумуштун 20% ошо жүк алганы кетсе, ал 80% ошол айдоочу менен байланышып, жүктү каяка жеткизет, кантип түшүрөт, жолдорун, ал жүктүн салмагын, водитель кайсы убакта айдай алат, канча километр айдайт, бүт баарын ошол мындай изилдеп, диспетчерлердин иши ошол. Ошолорду жакшы билиш керек. Негизинен азырынчы учурда бизде көпчүлүк водитель жана жумушчуларыбыз кыргызстандыктар. 300дөн ашык жумушчубуз бар. Америкада айдоочуларыбыз бар да. 300дөн ашык Америкада. Ошолорго бул жакта туруп диспетчерлерибиз кызмат кылат. Диспетчер Кыргызстанда туруп эле Америкада тургандай эле айырмасы жок, себеби азыркы учурда интернет өнүккөн үчүн биздин ушул убакта Кыргызстанда дагы жумушчуларыбыз бар диспетчер, Америкада дагы. Бирок
клиентке же болбосо айдоочуларга брокерлер деп коет, брокер бул жүктөө берген адамдар, аларга биздин диспетчерлер каерде отурганы билинбейт. Маанисиз. Себеби ал интернетте болгон үчүн алар биле албайт да. Бүт бул жакта отуруп эле Америкада отургандай жумушту кыла беришет. Сиздер мисалы бир компания эле азыр 150 диспетчерге иш бере турган болсоңуз, Америкага барып деле мисалы балдар таксиде иштеп аттыр, доставкада иштеп аттыр, анан кайта эле ушул диспетчерликке кайтып келип аттыр да, менимче океандын ар жагына барып кереги жокко деп ойлойм да. Бул жерде ушул ишти өнүктүрүү жолдорун кандай көрөсүз? Азыркы учурда акыркы 2-3 жылда барыңыздарга эле белгилүү болгондой, Кыргызстандан негизи эле дүйнө жүзүнөн Америкага өтө көп адам барды. Жумуш, мындайча айтканда, жумуш аз. Ал эми ошондуктан биздин бул жактан барган 3-4 диспетчерибиз азыр Америкага барды. Бирок ар түрдүү жумуштарды кылып көрүштү, такси айдады, деливери кылды, тамак ташыды. Бирок акыры кайра диспетчер болуп иштеп атышат. Себеби бул жакта тапкан айлыгы азыр Америкадан караганда жакшыраак болчу да. Ошол максатта кайра эле диспетч болуп иштеп атышат алар. Деги эле Кыргызстанда отуруп ушул интернет менен Америкага иштөө стратегия жолун кандай көрөсүз сиз? Мен азыр ишкер катары негизги максатым азыр бул жакты колдоо болуп атат. Кыргызстанда бул диспетчинг деген система негизи азыркы учурда Ташкент өтө өнүккөн, Өзбекстан. Ушуну кыргызстандыктар дагы өстүрүп, Кыргызстанда дагы өнүп, бул сфераны дүйнө жүзүнө сервис берсек болот, кызмат кылсак болот. Бул диспетчинг дегенде бул кыргызстандыктардын эле компаниясы үчүн эмес. Мисалы азыр Өзбекстанда ташкенттиктер бул Европадагы көптөгөн, Америкадагы көптөгөн компанияларга диспетчинг сервис кылып жатат. Ошону бизге биз Өзбекстандан көп деле узак эмеспиз. Биздин жигиттер да, кыргызстандыкта жигиттер, кыздарыбыз дагы өтө акылдуу, аңгыл тилин билгендер көп. Ошолор дагы кылып, үйрөнүп диспетчингде дүйнөгө чыксак болот да биз. Бул Кыргызстанда туруп эле бир офисте бул жакта сөзсүз Америкага же Европага барыштын кереги жок. Бул жакта туруп ошол акчаларды тапса болот. Америка Кошмо Штатына колл-центрлерде башка өлкөдө туруп кызмат көрсөткөндөр филиппиндиктер жана индиялыктар болуп саналат. Ишкерлердин Сайпидиндин айтымында бул ишти биздин Кыргызстанда өнүктүрсөк эң сонун. Анан өзүңүздүн сөзүңүздө айтып атасыз, Ташкентте көбүрөөк, мурун Ошто болгон экен, колл-центрлер, алардын баардыгы локациясын өзгөртүп Өзбекстанга кирип кетти. Эмнеге биз унагында карап калган жокпуз ушул нерселерди? Негизи биринчиден көпчүлүк компания Өзбекстанга кызыкты, себеби ал жакта бул нерсе тез өнүккөн үчүн. Эмнеге тез өнүгөт? Алар кызыккандар көп экен. Мисалы изденгендер көп экен да өзбек жаштарынын арасында. Диспетчинг деген бизде мисалы Кыргызстанда деле уже 3-4 жыл болуп калды. Жаштар көп изденбептир. Мен диспетчер болом деп болгусу келип, жана көбүнчө эле досу, туугандарын айтып эле ошондойлор болбосо, негизги акыркы убактарда эми кызыга башташты интернеттен көрүп. Биздин Семэкспресс негизи эле Мирлан менен шеригим экөөбүздүн максатыбыз Кыргызстанда дагы ушул диспетчинг системаны өнүктүрүп дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу. Себеби азыр Ташкентте же болбосо Өзбекстанда бул нерсе дүйнөлүк деңгээлге чыга баштады. Ташкентте туруп эле дүйнөдө көптөгөн компаниялардын колл-центри болуп, ошол максатты кылып атышат алар, иштеп атышат да. Ал эмес биздин өзүбүздүн кыргызстандык компаниялар дагы азыр Өзбекстандын сервистерин колдонуп баштады да көпчүлүк. Себеби ал жакта бир аз арзан болгон үчүн. Стабильныйраак дешип атат, билбейм. Бизде деле аракет кылсак болот. Мен уже бул жакта офисте 4 жылдан бери бул жакта диспетчер офисибиз бар. Ошону азыр көбөйтүп атабыз. Мындан кийин дагы болгону Кыргызстанда, Бишкекте өсүп өнүктүрүп, Бишкекти дагы дүйнөлүк деңгээлдеги диспетчинг сервиске же болбосо колл-центрге айландыруу максат. Демек, сиздин жана Мирландын максаты мындай кагазга урубай айтканда Американынбы, Европанынбы тышка кетип башка өлкөгө, Өзбекстанга азыркы сөз кылган кетип аткан акчасын кетип жаткан Кыргызстанда калтыруу же Кыргызстанга Американын акчасын алып келүү. Бул инвестициянын бир жолу деп айтсак. Ошол максат эми бир аз да болсо мекенге болгон салым, жумуш ордун түзүү. Эмне үчүн биздин жаштар, билимдүү жаштар өзүбүздө мүмкүнчүлүк бар болсо Кыргызстанда туруп эле иштегенге, чет мамлекетке кетиш керек.
бул жакта деле ошол акчаны тапса болот, иштесе болот. Болгону катуу издениш керек, катуу аракет кылыш керек да. И чоң Америкада жүргөн чоң компанияларга айтат элем, мекендештерге. Сиздер да мүмкүн болсо башка мамлекеттердин сервисин колдонбой диспетчинг биздикине Кыргызстанда Бишкектен колдонсоңуздар. Бир аз да болсо Кыргызстанга болгон салым бул. Башка трак компаниялар. Башка трак компанияларга кайрылдым да. Достор, диспетчинг Американын айлыгы дегенде эле баарына кызык да. Мен окушумча блогтордо айтып атат, $5000, кээ бири жазат $1000, $12,000 чейин деп. Негизи бул жакшы иш. Жана айттык го башында, Кыргызстанда туруп эле Американын акчасын тапса болот деп. Бул чындык. Диспетчерлер жакшы эле акча табышат. Англис тили ким билсе, бирок баары эле эмес. Бул диспетчер дегенде бул соодагер болуш керек, мындайча айтканда жүк алып сатыш керек да. Ким опту бар, жакшы иштеп, жумушун жакшы кылган адам жакшы маяна табат. Себеби диспетчерлер бул жакта көбүнчө зарплатага иштебейт. 90% диспетчерлер процентке иштейт. Процентке иштегенде канча көп иштесе, канча жумуш көп кылса, ошого жараша ошончо көп айлык таба берет. Мисалы, демек жана мен жогоруда айтканым реалдуу нерсе экен да, Опту барлары көп жылдан бери иштегенде реалдуу эле нерсе, алар көп эле акча табышат. Анан кагаз иштери деле менимче бухгалтерия деле бардыгы бул жерден жүрсө керек. Силерде болгон айдоочулар, Бизде негизи туура жумушчу бул жакта диспетчинг дегенде диспетчтеп эле келишет көбүнчө, бирок бул жакта анын ичинде отдельный да бөлүнгөндөр бар. Бухгалтериясын кылгандар, коопсуздугун карагандар, мисалы жолдо фураларыбыз бузулуп калса, аларга сервис чакырып бере турган атайын бөлүмдөр бар. Ичинде негизи компаниянын ичинде 8 бөлүм бар экен бизде азыр. 8 бөлүмдө ар түрдүү адамдар иштейт. Бул 24 саат бизде. Күнүнө мисалы 7 күн токтобойт жумуш. 24 саат бул 3 смена менен бөлүнүп иштей берет жумушчуларыбыз. Офисте адам 24 саат үзүлбөйт, мындайча айткандачы. Сайпидин балдарыңыз тамашалап күлүп атат да. Бизге жетекчилик дейт, эгерде патент албасак айлыгыбызды бербей коет депчи. Ооба, негизи бул жакта жумуш баары легалдуу түрдө жакшы, мамлекетибизге да бир аз пайдасы тийсин деп бүт баары налог жактан баягындай болуш үчүн бүт бизнес аккаунттарына банк аркылуу гана акча түшөт. Экспресс компаниясынын жаңы ачылган 3 кабаттуу имаратынын ачылганына бир канча убакыт болсо дагы балдар иштеп башташты. Айталы, бул жерде көп жылдан бери иштеген Латиф, саламатсызбы? Кечирим сурайм, жүк алып аткан жоксузбу? Азыр ошо жүктүн үстүндө иштеп алып жатабыз. Азыр жүк күтүп турган байкелер бар. Ошого буйруса жүк алып берелер. Алар группада жүк күтүп аткан болуштугун жазышат. Ооба, сөзсүз. Бизде бул жакта өзүбүздүн дешпортубуз бар. Ал жакта ошол даяр байкелерди бизге чыгарып беришет, кимдер даяр болгонуна. Бул жактан өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Биздин дешпорт бар. Ошол жактан кимдер даяр экенин көрүп, ошого бул жактан жүк издейбиз. Жүк табуу процесси канчалык созулат? Бул турган ордуна ошол кайсыл жерде, кайсыл шаарда болсо, ошого байланыштуу. Бизде мисалы кээ бирки штаттар бар, өтө жакшы жүктөр бат-баттан чыккан. Кээ бирки штаттар бар, өтө жүк аз чыгат. Деди айтып калышат, Техас жака кетип калдым, Тага кетип калдым, жүк чыкпай калышы мүмкүн дегендерди окчу элем. Трактан өзүңүз бул ишке келгенде кандай кыйынчылыктарды жеңдиңиз? Эмнелер оор болот диспетчинг? Диспетчинг курста негизи оор болгон нерсе бул бизге биринчиден ушул режим болсо керек. Биздин түндө иштеп калабыз. Себеп ал жакта күндүз болгондо бизде түн болуп калат. Биринчиден режим болот. Экинчиден кыйынчылыгы деле өтө деле жок го дейм. Себеп биздин өзүбүздүн кыргыз эле байкелер менен иштешебиз. Анан алар менен сүйлөшкөндө дагы алар как өзүнүн бир тууган көптөн бери сүйлөшүп элек адамы катарында биз менен өтө жакын сүйлөшүп, бат эле көнүшүп кетебиз ишке. Негизи бул жакта кыйынчылыгы ушул. Мисалы үчүн штаттарды жатташы, ал жактагы маркет кайсыл жакта жакшы болот, ошону жатташы балким кыйын болушу мүмкүн биринчи үйрөнгөн адамдар үчүн. Бирок жумуш өзү буйруса оңой эле.
Мисалы, азыр бизге диспетчер болуп катарыбызга кошулам дегендер эмнеге даяр болуш керек? Стрессби, эмне ошол жерлеринен? Сөзсүз стресске даяр болуш керек. Себеп бардык эле жумуш 100% түз кетпейт. Кээ бирки убакта драйвердин жаман маркет жакка жиберип алышы мүмкүн. Ал жакта эми байкелерди деле түшүнсөк болот. Алар кээде 24 саат айдап, алардын кээде сөзү угуп калган убактары болот, настроениясы жок болуп калат байкелердин. Сен мен кака жүрөйүн депти? Ооба. Анан кээде жүк алсак, балким жолдо бир проблема болуп калып, жүгүн убагында жеткире албай калсак, ал жактан брокер бизге жүк берген адам сүйлөнүп калышы мүмкүн. Ортодо Ооба, турса. бул жакта эки жакты тең түшүнүп, ошолорго мамиле кылганды билиш керек болот. Стресс ошолордон болот. Диспетчерликтин артыкчылыгы. Эмнесине кызыгып келдиңиз эле өзүңүз айталы. Диспетчерликтин артыгы чындыгында биз өзүбүз ошол тилди үйрөнгөндө, мисалы үчүн ошол тилди бир нерсеге пайдалуу жагына иштетсек, ушун менен иштеп кетсек деген мааниде биз тилди үйрөнгөнбүз. Ошол нерсебизди биз бул жакта колдоно алабыз да. Экинчиден биз мисалы үчүн көптөгөн жаштардын өзүнүн бир максаты мындай мечта деп коет го орусча, кыялы ошо Америкадагылар сыяктуу иштегиси келгендер үчүн бул Кыргызстанда туруп Американын жашоосуну мындай билет. Мындайча айтканда, американецтерден караганда бул жакта отурган диспетчерлер алардан караганда Американы жакшы билет. Себеп алардын штаты кайсыл жерде жайгашкан, аралыгы канча, кайсыл жерге барса тракты жакшы оңдоп берет, кайсыл жактан жакшы чыгып кете алабыз, бир жердин экинчи жердин аралыгы канча турат, бүт баарын билет. Мындайча айтканда американецтерге караганда биз Американы жакшыраак билебиз. Ийгилик ишиңизге. Рахмат чоң. Таскал болбойлу. Биз Сэм Экспресс компаниясынын жапжаңа ачылган офисинде алгачкы меймандардан болуп атабыз. Конушуңуздар жайлуу болсун. Мен билишимче, компания кеңейип, айдоочулар көбөйгөн сайын диспетчерлер да көбүрөөк керек болуп баштады. Биринчиден кош келипсиздер бүгүнкү биздин жаңы офисибизге. Ошондой эле ачылыш болуп атат, жакшы. Баягы бир диспетчер канча трак айдоочусун тейлей алат? Диспетчер негизи ал опытына жараша биз баштаганда бир айдоочудан берип баштайбыз. Негизи эле баштаганда дегенде 1 айдан 3 айга чейин практика кылат, стажировка. Эми ал адамдын, диспетчердин канчалык деңгээлде билгенине жараша, канчалык деңгээлде аны ишти өздөштүрүп кеткенине жараша 1 айдан 3 айга чейин үйрөнөт, испытательный. Андан кийин 1ден, 2ден водитель берип баштайбыз, айдоочу берип баштайбыз. Канчалык өзүн көргөзүп жакшы иштесе, чындап эле ал может кээде тез эле 4 водитель кылат, андан кийин 6 дегендей. Ал жумушчунун өзүнө байланыштуу бүт баары. Кээде мындай болот, бизде бир жумушчубуз 6 ай иштеди, ал 6 айда дагы эле 2 айдоочу менен жүрөт. Кээде бир жумушчубуз келет, диспетчер, ал 2 айда аныкы уже 6 драйвер или 8 драйверге чейин болот. Эң жеткен чегичи? Оңго барабы? Ал эми диспетчердин опытына жараша 3 жылдык, 4 жылдыктар алар эми 10-15ке чейин карашат. 10-15ке чейин. Айталы, Опыты көптөр. диспетчер жүктү алат, айдоочу менен жүк берүүчүнүн ортосундагы ортомчу деп айтсак болот. Туура болобу? Жүк берүүчү арзаныраак ташып бер дейт. Биз болсо, диспетчер болсо кымбатыраак жүктү алганга аракет кылат, Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда. Диспетчердин иши негизи компаниянын, биздин ишибиз. Компания диспетчер эң чоң ролду ойнойт. Бул ошол сатуучу менен сатуучу бул брокер болот, жүгүн сатат, жеткизип бергенге. Ал эми биздин айдоочулар ошолордун ортосунда түшүндүрүп, баасын да кымбатташып, баалашып, бирок ошол эле учурда айдоочуга да түшүндүрө билиш керек. Бул жерден могул жүктү мисалы $1000 алып кетебиз. Эсте азыр максимум ушуга чейин алып кетебиз, бирок мен может $1200 сурай алам деп. Айдоочуга да аны түшүндүрө алыш керек. Кээде айдоочу может жок, мен буну $1500 алып кетем деп отура бериши мүмкүн. Ошону ортодо түшүндүрүп, брокерден дагы байкаш керек, ал брокерге чындап эле биздин трак же болбосо биздин айдоочубуз керекпи. Ошондагы диспетчер ал жакта байкаштырыш керек дагы. Чындап эле биз керек экенибизди билсе, ал баасын кымбаттата сурайт. Ошондон эң негизги жумуш диспетчер. Ошол максатта азыр биздин ал жакта Америкада айдоочуларыбыз көбөйдү. 300ден ашык айдоочу бар азыркы учурда Сэм Экспресс компаниясында. Ошолорго жумушчуну да бул жакта диспетчер да көбөйтүп, сервисти мындан да күчтүү кылайлы деп
азыр мына экинчи офисибизди ачып отурабыз. Кудай буюрса бул жерде азыр бир сменада 56 диспетчерге ылайыкташтырып место даярдалды, 2 этаж. Бул бизде 3 смена иштейт. Ошол убакта могу жаңы офисибизде 150 адамга жакын жумушчу күтүп атабыз, азыр даярдайбыз деп план кылып атабыз. Биздин биринчи офисибиз бар, ал офисибиз дагы иштей берет, а бул экинчи кошумча офис болду. Кеңейип атасыз. Кеңейип атабыз. Деги эле могул Америка Кошмо Штаты боюнча Чикаго логистикага эң ылайык жер жана ушул трак бизнесине деп айтат да. Ооба, Чикаго эң мындай трак боюнча эң чоң шаарлардын бири, трак компаниялар боюнча. Себеби Чикагодо көптөгөн заводдор, фабрикалар бар. Ошондой эле ал жакта бизден мурда көбүнчө мурда литовецтер, украиналыктар ушулар көп барган экен. Анан алар көп ушул компанияларды ачышкан экен. Кийинки мисалы биздин кыргыз жарандарыбыз деле, кыргызстандыктар деле, башка Централ Азиядагылар ошол Чикагонун айланасын ачып баштады компаниялар. Себеби ал жакта фураларга керектүү бүт бузулуп калса, ремонт кылганга, башка бир нерселер кылганга сервис баардыгы көп ошол максатта. Андан кийин айдоочулар дагы ошол жерде көп болгон үчүн. Негизи коронавирустан кийин ошол убакта Америкада жашаган айдоочуларыбыз, биздин мекендештер эле, бүт эле айдоочулар, трак айдоочулар өтө чоң суммадагы акчаларды көрүп, мындай көнүп калганда коронавирус убакта жана Америка акчаларды көп тараттык элдерге жардам деп эле 20 миңден 100 миң долларга чейин таратканда бекерлик акчалар кайтарымсыз. Андан чоң акчаларды көрүп калган жумушчуларга азыркы маркет бир аз мындай аздай көрүндү. Бирок негизи бул мурдатан эле биз историясын карадык, бул сферада жүргөн үчүн бул мурдатан эле болуп келген нерсе. Азыр эле ушундай түшүп калган жок. Бул мурдатан бери 2-3 жыл көтөрүлөт, андан кийин кайра түшөт. Көтөрүлүп, кайра ушинтип түшүп турган нерсе. Азыркы чек жакшы эле. Компания, Сэм-экспресс компаниясы футболду деле уюштуруп атасыздар, маданиятка деле жардам берип атасыздар. Негизи бул максат эмне, мекенди сүйүү, ушул жагын айтып берсеңиз. Канча каражат коротосуздар жылына? Каражатты билбейм, бирок бул мүмкүнчүлүк бар убакта биз кыргызстандыктарды колдоо максатында ал жакта спонсоршип кылабыз. Ал жакта кыргыздардын или кыргызстандыктардын арасында биз чоң компаниялардын бирибиз да. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз барда жардам берели. Эгер биз жардам бербесек, баары эле жардам бербесе, ким бермек дегендейчи. Ошонун максатта азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар, Кудайга шүгүр берип атабыз. Ооба, мен кирсем ар бир эле компьютердин алдында отуруп иштеп атат, бир адамга көңүл бурууга убакыт жок да, кайсыл убакытта үйрөнөт жана мектеп бул учурда талап болгондой болуп турат да. Мектептер бар, атайын биз өзүбүз дагы үйрөтөбүз. Атайын Бишкекте азыр диспетч курстары да ачылган, башка жактарда бизде дагы бар. Ошону азыр үйрөтүп атабыз. Алар атайын мисалы убактар бар, бир диспетчерге, мисалы опыты бар диспетчерге жаңы диспетчерди коюп беребиз. Сен мунаны үйрөтөсүң деп. Ошол жанындагы диспетчерди үйрөтүп, убактысы болгондо мисалы жүк алып бүтүп, эртеден кечке эле 8-9 саат кечке брокер менен жүк алып же айдоочу менен сүйлөшө бербейт. Ошол убакта бош убактарында алар сүйлөшүп, кеңешип, үйрөтүп, эмне кылыш керек экенин, жол жобосун көргөзүп турат. Ошол максат кээде ошон үчүн 1 ай 3 айга чейин созулат. Ошондой эле коммуникация деп коет. Айдоочу менен жана брокер дедим го, сатуучу, экөөнүн ортосунда мамилени, экөөнүн ортосунда бири-бирине туташтырып, ортодогу бааны алып келгенди билиш керек. Мындайча айтканда, сатуучу да болуш керек да. Жүктү алганда эсептегенди билиш керек. Бул жакка барса, ушунча доллардан барса, бул жактан бул жакка чыгат деп. Ошол нерсенин баарын билген адам диспетчер боло алат. Демек, англис тилин сиз сүйлөшүү деңгээлинде биле турган болсоңуз, Сэм-экспресске келе берсин, кош келишсин. Достор, Бишкекте туруп Американын айлыгын алам десеңиздер, диспетчерлик кызматка чакырышат. Сэм-экспресстин мектебине келип окуңуздар. Андан кийин эгерде тажрыйбаңыз бар болсо, диспетчерлик ишке дагы кирсеңиз болот. Көңүл бурганыңызга рахмат.